саламатсыңарбы менин окуучуларым? Саламатсызбы. Саламатчылык отургула. Эми бизге керектүү кыргыздын улуттук буюмдарын алып, комузду алган окуучу кызыл жебе менен комуз тобуна отурат. Ал эми көйгөрдү алган окуучу жашыл жебе менен барып көйгөр тобуна отурат. Биринчи топ көкөр тобу, топ башчысы Эстебесова Назик. Ал эми экинчи топ комуз тобу, топ башчысы Сейтакулова Улкыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежесин кабыл алып, Wi-Fi'дын белгиси маалыматты чексиз таратабыз. Коңгуроонун белгиси Бүгүнкү алган сабакты башкалар менен бөлүшөбүз. Бүгүнкү алган сабакты, маалыматты башкалар менен бөлүшөбүз. Ал эми тынчтык абалы бүгүнкү сабакта башкаларга тоскоол болбойбуз жана тынчтыкты сактайбыз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабактын баалоо критерийи мен силерди бүгүн ачкычтар менен баалайын деп чечтим. Андыктан ар бир туура жооп берген жоопторуңарга жана ар бир жасаган иштериңерге ушундай бирден ачкыч берилет. Окуучулар бүгүнкү сабакта жакшы маалыматтарга ээ болосуңар. Ийгилик каалайм. Биз үйгө берилген тапшырманы тандап сурап алыш үчүн Билимай сайтындагы тандоо, окуучуну тандоо аркылуу тапшырманы силерден суралам. Айнадик, принтер кандай кызмат алып барат? Маалыматты кагазга басып чыгарат. Азаматсың. Элдия, Word кандай программа? Word тексттер менен иштөөчү программалар. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты эгер силер PowerPoint программасында текст, сүрөт жана анимациялар менен иштей алсаңар, алган билимиңерди практикада көрсөтө алсаңар жана бири-бириңер менен маалымат бөлүшүп, топтордо иштей алсаңар, анда бүгүнкү сабак максатына жеткен болот. Балдар, биз анда сабагыбыздын практикалык бөлүгүнө өтөлүк. Практикалык бөлүгүндө биз тексттер менен иштейбиз. Тексттер менен иштөөдө ар бир окуучу слайдты жасап беребиз. Биринчи слайдда биринчи титулдук баракчасы болуп Кыргыздын боз үй деген тема жазылат. Ал эми экинчи слайдда болсо боз үй улуттук нарктын жана биримдиктин символу деген сөздү жазабыз дагы астына боз үйдүн сүрөтүн кошобуз. Ал эми үчүнчү слайдда болсо улуттук нартты сактайлы деген чакырыкты жазып, ошол чакырыкка биз анимацияны беребиз. Практикалык сабакты бүттүкпү? Анда эмесе бирден көрүп чыгалы.
сабагыбыздын кийинки бөлүгү бул макал куруу бөлүгү болуп эсептелинет. Андыктан ар бир окуучу PowerPoint программасында мындай сүрөттөрдүн жардамы менен макал түзөбүз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген бул макал. Эми ар бир окуучу ушундай макал түзөбүз, экиден макал. Сабагыбыздын макал түзүү бөлүгү да аягына келди. Эми ар бириңердин жазаган макалдарыңарды көрөлү. Окугандын прозачы. Азаматыңар олгус кел, сен кел. Акыл айга жеткирет, өнөр көккө жеткирет. Акыл айга жеткирет, өнөр көккө жеткирет дейт. Окуучулар, азыр бизде топ менен иштөө тапшырмасы берилген. Сизге азыр ушундай Кыргыз элинин улуттук турак жайы Боз үйдү курайбыз. Бизге бүгүнкү сабакта берилген өтүлгөн тема боюнча жалпы бышыктоо, кайталоо болуп эсептелинет. Белгиле балдар, берилген суроолорго туура жооп берип, мени курагыла. Анда оюнубузду баштайбыз. Кезек Комуз тобунда. Суроо кетти. Суроо Комуз тобунда. Слайдтын дизайнын кайсы менюдан өзгөртөбүз? Слайдтын дизайнын кайсы менюдан өзгөртөбүз? Дизайн бөлүгүнөн өзгөртүп өткөнбүз. Демек, биринчи суроо көкөр тобуна берилет. Слайдты жаңы башташ үчүн кайсы баскыч колдонулат? F5. Комуз тобунун суроосу жаңы слайд түзүү үчүн кайсы комбинация колдонулат? Жаңы слайд. Экинчиси Контроль М. Туура. Көкөр тобунун суроосу слайдка сүрөт кошуу кайсы менюда жайгашкан? Ставка менюсунда жайгашкан. Азаматсыңар Комуз тобуна объектке анимациянын бир нече түрүн берсе болобу? Анимациянын бир нече түрүн берсе болобу, Фатима? Берсе болот, ооба. Туура, азаматсың. Түндүгү көкөр тобунун суроосу слайдты көрсөтүүнү токтотуу үчүн кайсы баскыч басылат? Экинчиси. Экинчиси белгилейбиз. Азырынча эки топ тең бирдей упай алып келатасыңар. Кийинки суроо Комуз тобунда. Бир слайдты дубликат кылуу үчүн кайсы баскычтар колдонулат дейт. экинчиси Демек, контроль С экинчи суроосу. Туура, азаматсыңар. Көкөр тобунун суроосу слайдтын макетин кайсы бөлүмдөн тандайбыз? Башкы менюдан тандайбыз. Азаматсыңар. Презентациянын бир барагы эмне деп аталат? Бир барагы. Слайд деп аталат. Белгилейбиз. Көкөр тобунун суроосу презентацияны басып чыгаруу кайсы команданын негизинде жүргүзүлөт? Биринчи Демек, презентацияны басып чыгарыш үчүн биз контроль колдонуп келебиз. Атыктуу жооп бар, Ооба. Азаматсыңар, туура. Балдар, бүгүнкү сабактын жыйынтыгы менен Көкөр командасы жеңишке ээ болду. Андыктан кол чаап коелу. Көкөр командасы азаматсыңар, ар дайым сабактарда активдүү катышып, ийгиликтерге жетишкиле. Азаматсыңар. Ал эми Комуз тобу, силер да азаматсыңар, мындай көп аракеттерди кылгыла. Кол чаап коелу, колуна кол чаап коелу. Азаматсыңар. Сабактарда силер дагы ар дайым активдүү катышкыла. Окуучулар, анда бүгүнкү сабактын аягына келип калдык. Сабакты жыйынтыкташ үчүн ар бириңер компьютер жана колуңарда уюлдук телефон менен Bluecap.com оюнуна кирип, өз билимиңизди сынайбыз. Келгиле, анда баштайлы.
Анда балдар убакыт кетти, убакыт менен иштейбиз. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз, андыктан баалоодо кимде 3 ачкыч болсо ал 5ке татыктуу болду. Ал эми кимде 2 ачкыч болсо ал 4кө татыктуу, а эми кимде 1 ачкыч болсо ал 3кө татыктуу деп эсептейбиз. Окуучулар, сабагыбыздын аягына келип калдык. Үйгө тапшырма кыргыз элинин макалдарынан 2ден макал жазап келүү PowerPoint программасында сүрөттөрдү колдонуп үйгө тапшырма. Ал эми ушу менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта баргыла.